Ассаламу алейкум. Амансыздар ардактуу мусулман биртугандар, ардактуу ТЖ каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Бүгүн да болсо сиздерге жардама кылуу үчүн кызматтабыз, ардактуу көрүүчүлөр, ардактуу мусулман биртугандар. Дал ушул 5 этаждуу корейский домдордун арасынан сиздерге сатылуучу домду жардама кылганы турабыз. Эгерде сиздер резиденция тараптан Пайзылдаева Айтматова көчөсүнөн өзгөчө бир домдордон үй алсам деген кыялдарыңыз болсо, дал ушул жерден сиздерге бир үйдү жардама кылабыз. 3 комнаталуу үй сатка коюлган. Азыр сиздерге кененирээк маалымат берем, ичине кирип ага чейин кыскача бул коросу тууралуу маалымат бере кетейин. Мына сырткы көрүнүшү 2016-жылы бүтүрүлгөн корейстер тарабынан. Корейлер негизинен үйдү сапаттуу жакшы курат. Ошол сыңарда эле жакшы сапаттуу деңгээлдеги 5 этаждуу домдун биринчи кабатынан эле 3 комнаталуу үй сатылат. Абаса кошумчалай кетчү нерсе атайын подвалында, атайын скалаты дагы кошумча берилет. Бул жакта болчу балдар ойночу бакчасы бар. Кичинекей болсо да, саз, аз гана саз. Анан мунун түбүндө 500 000 куб кенен суу бата тургандай кампасы бар. Ал эмне үчүн десеңиздер, атайын эгерде шаардан суу берилбей, кайсыл бир себептер, техникалык себептер байланыштуу суу токтоп калса, бул жактан атайын кошумча суу берилет деген максатта жасап койгон. 16-жылы эле. Бул да болсо бир камын көрүү максатында, бирок ээсинин айтымына караганда, үйдүн ээсинин айтымына караганда суу бир дагы өчкөн эмес. Ушул убакка чейин 2016-да алган болсо, андан бери бир дагы суу өчүп, свет, газ дагы бир дагы өчкөн эмес. Адрести кененирээк билип алыңыздар, ардактуу көрүүчүлөр. Резиденция тарапта Пайзылдаева Айтматова көчөсүнөн киресиздер. Ош Ордо деген мына ушундай курулуштагы үйлөрдөн дал ушул подъездге келесиздер. Көрдүңүздөрбү? Али сырткы короосун бир кыскача көргөзүп коеюн. Бул жерде чаң соргучтар, жана ошондой эле гүл, кокон гилас, кошумча жанагындай мындай суу чачкычтарынан бери орнотуп коюптур. Ээси бабадый гана экен. Бичурин, сиздер деле эгерде кааласаңыздар, ушундай кошумча келип, ушул жерге кам көрүп, бир айылдагыдай чакаң неме өзүңүздөргө шарт түзүп алсаңыздар болот. Анан биринчи этаж болгондуктан биринчи кабат. Мондой темир менен тоскоч кылып койгон. Урудан болобу, башка нерседен сактануу максатында, же болбосо балдар түшүп кетүүдөн сак болуу максатында. Көрдүңүздөрбү? Газ, свет, суу бардыгы толук кандуу бар. Мындай өчүп калып дегендей мындай нерсе болбойт. Ардактуу көрүүчүлөр, мен болсо биринчи кабаттагы дал ушул 3 комнаталуу үйгө кирип кетип аткан үчүн азыр ээси бизге ачып берсин. Бисмилла деп кирели. Ассаламу алейкум. Мынакей, киргенде эле үйдүн ички абалын көрүүгө болот, ардактуу көрүүчүлөр. Оң тарапта мына ушундай күзгү жана ошондой эле ички шкафчакты көрүүгө болот. Көрдүңүздөрбү? Заманбап шартка ыңгайланышкан үй алгыңыз келсе, дал ушул үйдү алыңыз, ардактуу көрүүчүлөр. Үстү пластик менен бүтүрүлгөн. Бул жакта эмне бар ага? Бул жак. Скатпы? Уякта ванна. Ванна, туалет, душ ушул жакта экен. Азыр бир адам барган болгондуктан байланыштуу мен бул жакты көргөзүп берейин, э? Бул жер холл окшойт, э? Жок, паркет. Паркет экен. Ардактуу көрүүчүлөр, көрдүңүздөрбү? Бул жакта коноктошосуздар. Ал бул жакта атайын сыналгыны коюп коюптур. Бул жерде жанагы мен көргөзүп айтып өткөн терезелер бар. Люстра, бүт бардыгы мындай заманбап стилде, заманбап жаңы шартта курулган. Тиш жакта магурат бар, нар жакта. Бул жак бетинде дагы канча кенен эле? Кенен эле. Домду жасасам дагы аз-маз огород кылып алууну кыялдандым эле деген агалар үчүн ушул жерде огород бар экен агабыздын. Кенен эле экен. Бул жакта эмнеңиз бар? Картошка. Жок, бакылып койгон. Бакылып койгонсуң, Мына балкон. Балкон тарап өтө эле, ардактуу көрүүчүлөр. Бул жакты иштетпейсиз окшойсуз, э? Иштетпейт. Балкон тарап ушул экен. Көрдүңүздөрбү?
Каалагандай кылып койсоңуздар болот. Бул жакта агабыз пластик менен тостуруп жаап коюптур. Бул жакта дагы шкаф бар. Бул жактарды да көрүүгө болот, ардактуу көрүүчүлөр. Өзүнчө бул жакта да душ бар экен, э? Нарактан көрсө болобу? А бул жак кухня тарап. Кененирээк келебиз кухня тарапка. Бул жакка өтөрөлү азыр. Өзүнчө бир комната бар экен, бул жакта. Душ отдельный көтөрүп, эктен бар. Демек, эки душту бир жасап койгон экен агабыз. Кошумча кылдырып койгон экен. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта бир адам яшай алса болот. Кааласаңыздар эки адам түгөй. Бул жактан наркы бетти көрүп турат экенсиздер. Ар бир бөлмөдө өзүнчө күзгү бар экен. Бул жактын свети кайсы жерден жанат ага? Бул жакка. Бул жакта душ бар, ардактуу көрүүчүлөр. Мына көрдүңүздөрбү? Душтун абалы жакшы, сонун. Мына жанды. Мына көрдүңүздөрбү? Абалы таза, сонун болгон душу да бар экен. Экинчи душ. Биринчи душка кире бериштеги жерде, сол жак тарапта. Анда көргөзөм. Азыр сиздерге дагы бир комнатаны көргөзөйүн. Эгерде мугалим байкелерибизби, жүп жашаган түгөйлөр алсаңыздар да жакшы экен. Спальня бар экен. Көрдүңүздөрбү? Шкафтар бүт бардыгы могул жерде евро стилдеги ремонт жасалгасы бүт бардыгы сонун. Кааласаңыздар балдар ойночу, балдар жашачу бөлмө кылып койсоңуздар да болот. Бул жакта компьютерный стол бар экен. Көрдүңүздөрбү? Өзүнүн жеке ишиңиздерди аткарууга болот. Чыгармачылык кылса да болот экен. Кийинки тарапка өтөлү. Бул кухня тарабы. Көрдүңүздөрбү? Кухня тарап. Бүт бардыгы евро стилде, жаңы, таза, тыккан. Бул жактан дагы терезе бар. Жогоруда мен көргөзүп өткөн огород жакты карап турат экенсиздер. Жол жакты. Терезелер дээрлик көп экен. Күн тийип турат экен, э? Аристон наркы тараптагы бул жака уланган бе? Бүт баарын ыстап түшөрөс. Мынакей. Автомат машина да бар экен. Кир жууганга кыйналбайсыздар. Бул жака бир азын-аулак фруктуларды койсоңуздар да болот. Өзүнчө кичинекей бөлмө экен. Жалпы биригип канча квадрат метр дедиңиз ага? 88. 88 квадрат метр экен. Бул жакты көргөзөйүн эми. Бул жак туалет, ванна. Салон болуп шарттагы туалет. Бул жак ванна. Көрүп турасыздар, э? Ички абалын. Аз-маз ремонт кылам десеңиздер, ремонт кылсаңыздар да болот. Ремонт кылбай эле иштете берем десеңиздер, ага дагы жарайт. Таза экен, абалы жакшы экен. Көрдүңүздөрбү? Окумуш. Сонун. Ардактуу көрүүчүлөр, негизинен эле азыркы заманбап шарттагы жаңы курулган үйлөргө караганда дал ушул 2016, 2010дон бери жагы 20га чейин курулган үйлөрдүн баардыгы дээрлик сонун, таза. Ошолордун катарында дал ушул үй дагы бар. Андыктан шашылыңыздар. Телефон номерлерин калтырам мен. Байланышасыздар. Холл десеңиздер холл, паркет десеңиздер паркет, жана ошондой эле атайын сыртка чыгам десеңиздер сыртка чыгып олтурсаңыздар болот. Дээрлик терезени аяган эмес агабыз. Терезени бошча койдуруп, сүйлөшүп койдуруп калган убагында эле. Сонун. Үйдүн дээрлик бардык бүт тарабы ремонттору таза болгон. Анан кошумча полго дагы теплый пол жасалган. Иштейт. Кышкысын ага. Кышкысын. Бир комнаттын өзүнчө жандырып өчүрүп койсо. Ар бир комнатанын өзүнүн теплый полдорун өзүнчө өчүрүп, жаңызып иштетсе болот. Газ бар, жогоруда айттым, свет бар, суу бар, бардыгы заманбап шартта. Эмне дейсиз? Алыңыздар, номерлерди калтырабыз. Адрес эгерде дагы бир жолу кайталап кой деген болсоңуздар айта кетейин. Резиденция тарапта
Ош областының өзгөчө болгон Ош шаарында резиденция тарапта Байзылдай Айтматова көчөсүндө жайгашкан Ош Ордо. Тагыраагы Аманат Сити десеңиздер, ошол жерде курулган домдордун эле жанында. Ол жерден дагы бир рет көргөзүп коеюн сиздерге. Кухня тараптан көрүп турса болот экен, дээрлик. Ушул тарапта көрдүңүздөрбү? Мына ол Аманат Ситиге байланыштуу болгон домдор ошонун эле жанында 2016-жылы курулган 5 этаждуу домдор. Ош Ордо деп аталат. Корейский домдор. Эскертип коеюн. Корейский домдор аябагандай сапаттуу, таза болот. Андыктан чалыңыздар, байланышыңыздар, алып калыңыздар. Номерлерди калтырып коебуз. Баасы болсо $80,000. Оңой эле айтып койгону менен, бирок абалына, сырткы көрүнүшүнө, сапатына жараша болгон дом. Ардактуу көрүүчүлөр, мен кошумчалап дагы бир сыртка чыгып сиздерге складын көргөзөйүн эме. Подвалдагы складын биргеликте көрөбүз. Подвалга, складка кирип кеттибиз, ардактуу көрүүчүлөр. Мынакей. Көрдүңүздөрбү? Склад тарапта. Ассаламу алейкум. Мындай ички көрүнүш ушундай. Складдын негизинен. Ага, эмне кылса болот бул жакта? Бир нерселерди сактасын. Ал жерде жолулап квартираны коюп койгондон барарата. Эми биздин анда буюм тайым турат да. Кааласаңыз буюм тайым кыласыз, склад кыласыз. Кааласаңыз бул жерде жылуулап туруп квартирага берсеңиз болот экен. Ички абалы жакшы болчудай. Карап көрүңүздөр. Мен оюм боюнча бир сатылуучу буюм тайымдарды, нерселерди койсоңуздар, же болбосо атайын склад коюп койсоңуз деле жакшы. Үйгө тыгылып баардык нерсени жанагы кичинекей балдардын бут кийимдери, мындан сырткары атайын колдончу буюмдар, шайтан арабаны деле, башка кичинекей нерсе болобу, колдонулбаган буюмдарыңыз болобу, башка нерсе болобу, бүт баарын ушул жакка сактансаңыздар болот. Карап көрүңүздөр. Ички абалы таза экен, жакшы койгон, көрүнүшү. Бул жактагы квадраты канча метр? Бул билбейм точно. 10 квадрат метрге карасы бар сыйры. 10го жетип калат, ардактуу көрүүчүлөр. Мына. Бул жерде мындай темир менен тосулган, андан кийин эшикче менен сыртка көздөй чыгып бара жаткан учурубуз. Бул жер деле сизге караштуу. Мына, көрдүңүздөрбү? Дээрлик сиздер сатып алсаңыздар көп нерсени утукка чыгарып, утуп алган болосуздар. Андыктан шашылыңыздар. Кире беришинде стеклянный эшикче бар экен. Кайсыл жерде? Кайсыл бир домдордо, кайсыл бир жерлерде атайын үйдүн алдында, домдун алдында парковка болуп калат, болбой калат. Ал эми бул байкебиздин местосы бар экен, орду. Могул жерге кеңири кое бересиз. Бирөө, ушул тараппы, могул жер. Ушул жер агабызга байланыштуу экен. Түшүнүңүздөр да. 162-ге келип унааңызды коет экенсиз. Резиденция тарапта. Анан үйгө кирет экенсиз, жумуштан кайтып берип эс алып, ушул жерде жашай бересиз. Бак десеңиз бак, кичинекей өзгөчө болгон. Жашоо десеңиз жаша. Тынч экен, чын айтам, шаардын баягы тарак-турак, шарак-шурагы, унаалардын жүрүшү, башка нерселерден алыс экен. Аябагандай жакты. Негизинен эгерде жашаса болот бул жерге. Көрдүңүздөрбү? Мен сиздерге сунуштайм. Резиденция тарапта, Ош шаарынын резиденция тарабында Байзылдаева Айтматова көчөсүнө келесиздер. Ал жактан Ош Ордо деп аталган дал ушул комплекске келип, бул жерден үйдү карасаңыздар болот. Ички абалын, сырткы абалын мен көргөзүп өттүм. Ардактуу көрүүчүлөр, балдар ойночу бакчасы да бар. Сырткы ички көрүнүшү аябагандай жакшы. 2016-жылы бүткөн корейский дом. Абалы жаккан болсо, мен сиздерге сунуштайм. Баасы $80,000. Сүйлөшүңүздөр, чалыңыздар, байланышыңыздар. Ардактуу замандаштар, ардактуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу ассаламу алейкум. Эгерде үй жаккан болсо, байланышып алыңыздар. Мен болсо тез жарыя каналы 0990 00 08 13 номерлерине байланышып, дал ушундай үйлөрдү, башка нерселерди жарнама кылсаңыздар болот. Видеодо көргөнүңүздөрдөй
биз үйдүн бүт бардык тарабын, ички сырткы көрүнүшүн, эмне каражаттары бар, бүт бардыгын кененирээк маалымат беребиз. Ошондуктан бизди чакырыңыздар же болсо жардам бериңиздер. Биз сапаттуу, жакшы, анан арзан жардамаларды жасап беребиз. Тез жарыя каналы. Ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.